ВПЧ адамдын папиллома вирусу, ал вирус организмге жугары менен ар кандай ооруларга алып келүүчү вирус болуп эсептелет. Вирустун типтери, мисалы үчүнгө жер жүзүндө анын 200ден ашык түрлөрү бар. Алардын ичинен именно бир гана терини жабырката турган, жыныстык органдарды, ошондой эле дем алуу жолдорундагы жабыркаткан түрлөрү бар. Биз именно айымдардын дарыгери болгонум үчүн женский жакка таасир берген вирустар жөнүндө айтып өтсөк, алар онкологиялык онкогенности боюнча 3 типке бөлүнөт. Булар онкологияга алып келиши боюнча эң жогорку коркунучтуу, орто жана коркунучтуу эмес, мындайча айтканда ракка алып келбөөчү вирустар болуп 3 типке бөлүнүшөт. Жугуу жолдору эң башкы жугуу жолу бул жыныстык жол аркылуу жугат. Андан кийин мисалы үчүн жеке гигиена сактабаганда жана баняларга барган учурларда дагы кээ бир типтерин жугузуп алышат. Ошондой эле калктын именно 25-тен 30 жашка чейинки жаштар именно сексуально активный ушул моменттерде алардын көпчүлүгүндө бул вирустар положительный болуп чыгат. Бул вирустун өзгөчөлүгү ушундай: эгер ал вирус жуккан болсо адамга өзүнүн жөнүндө эч кандай белги бербей эле тынч организмде жашап жүрө бериши мүмкүн. Именно если шейка боюнча айтып өтсөк, шейкада эгерде бул уже өтүшүп кеткен рак болуп калса, анда кошулгандан кийин кан бөлүнүп чыгышы мүмкүн, канашы мүмкүн. Анан 40-50 жашка келгенде климакс болгон учурда дагы жөндөн жөн гана кандын бир аздан келип калышы, андан сырткары жагымсыз жыт менен выделениялардын келиши, же аябай катуу өтүшүп уже ракка өткөн учурда ич тараптын оорушу, даже буттарга чейин оору бериши, белдердин улам талып ооруй бергенге чейин жетип калышы дагы мүмкүн. Ал эми остроконечный кандилома жөнүндө айтып өтсөк, анын белгилери бул эми аялдар өздөрү карап күзгүдөн диагноз койсо болот. Если денеңизге вот именно алды жагыңызга женский жака кандайдыр бир өсүндүлөр, сөлгө окшоп пайда болсо, особенно эң опасный, коркунучтуу түрү бул остроконечный кандилома деп коет. Ал мындайча айтканда бизде медицинада аты бар, цветная капуста деп коет. Эгер учтары учтуу болуп турган кандайдыр бир сөлдөр пайда болсо, сөзсүз түрдө врачтарга кайрылышыңыз керек. Аялдар больницага барышат, лабораторияга барып, ВПЧга именно ПЦР анализдер аркылуу текшерсе болот. Бизде Кудайга шүгүр, Кыргызстанда бул вирустарга текшерет, именно шейкага коркунуч алып келгендер боюнча. Квант 21 деп айтылат, же высокоонкогенный типи ВПЧ деп айтылат. Экинчи диагностикасы аялдарда ушул вирус ракка алып келүү коркунучу чоң болгондуктан аялдардын шейкасынан рак клеткаларына анализ алынат. Мындайча айтканда, аттары жидкостная цитология или ПАП-тест или мазок на онкоцитология деп айтылат. А үчүнчү жолу болсо диагностика коюш үчүн шейкаңызда бардыгы эрозияңыз бар болсо, же кандайдыр бир проблема или ВПЧда же раковый клеткалар анализиңизде чыкса, кальпоскопия жолу менен аялдарды шейкасын өзүбүз карап көрөбүз дагы чоңойтулуп көрсөтүлөт. Бул жерде кайсыл жерде шейкаңызда нормада болбой турган клеткалар бар же жок экени, же ошого подозрение бар болсо, ушул аппарат менен көрсө болот. Андан сырткары, мисалы үчүн степендери предрак дагы степендер болот. Биринчи, экинчи, үчүнчү деп алар бир гана гистологический анализдерден кийин анан билинет. Эң башкысы ушул 3 жолу адамда барбы же жокпу? Биринчиси ушул ПЦР анализ, экинчиси на онкоклетки анализ, үчүнчүсү кальпоскопия. Ошондой эле если остроконечный кандилома болсо, врач өзү креслодо карап көрүп диагноз койсо болот. Даже аялдар өздөрү үйдө карап туруп, бирдемсе пайда болуп, мурда жок болгон нерсе болсо, анда кайрылса болот. Дарылоо жолдору, эгерде сизде ВПЧ мисалы үчүн 16, 18 же орто коркунучтуу типтеги вирустар чыкса,
Андан сырткары нараковый клетки тапшырган анализи норма жана кальпоскопический картина норма болсо, бул учурда пациенттерди биз 12-18 айга чейин наблюдение кылып, 18 айдан кийин кайра контролго анализ тапшырат. Себеби көпчүлүктөрүндө 2 жыл ичинде вирус организмден өзү жок болуп кетиши мүмкүн. Эгерде сиздин иммунитетиңиз жакшы болуп, эрозия жок, башка вирустар, башка инфекциялар жок болсо. Эгерде кальпоскопический картина жакшы эмес, нараковый клеткалар положительный чыгып калса, анда мындан арыдан обследование кылып дарылаш керек. Именно ВПЧны кетирет деген дары жок. Ошол ВПЧдан пайда болгон осложнениялар, предраковый состояниялар же рак болсо, анда күйгүзүү жолу же онкологияда оперативный жол менен дарыланат. Сизге диагнозду койгондон кийин мындан аркысына сиз врачтын көзөмөлүндө болсоңуз, врач өзү сизге диагнозуңузга жараша андан ары эмне кылуу тактикасын айтып берет. Көпчүлүк айымдар, эгерде анализдерден ВПЧ чыкса, болду экен, эртең уже рак болот деп көпчүлүк ойлошот. Ошого вирус сразу организмге түштү, эртеси күнү эле рак болбойт. Аны үчүн көп убакыт керек болот. Ошол убакытты пайдаланып, аялдар убагында дарыланып калышы керек. Мисалы үчүн сүрөттөн азыр көрсөтүп айтып өтүп кетсем, бул жерде шейкадан кусочек ткань алып туруп, бул жерге чоңойтулуп көрсөтүлгөнү. Эгер ушул жерге вирус организмге жукса, алар негизи иммунитет жакшы болсо, 12-18 ай ичинде өзү организмден чыгып таза болуп калышы мүмкүн. А бирок таза болбой калып калса эмне болот? Анда вирус шейканын клеткаларынын ичине кирет дагы, андан кийин месяцы деп турат, 8 ай өтөбү, 10 ай өтөбү, 12 ай өтөбү, ал легкий степень дисплазияга алып келет. То есть жеңил степендеги предрак. Андан кийин 1 жыл өтөбү, 2 жыл өтөбү, 5 жыл өтөбү экинчи степенге, андан кийин вот годами деп годы написано, да. Андан кийин центри уже 5 жыл өтөбү, же 10 жыл өтөбү, же 20 жыл өтөбү, андан кийин уже ракка алып келет. Эмне үчүн көпчүлүктөрдө 40 же 50 жашка келгенде рак шейки матки чыгат? Себеби анын башталышы 20 же 30 жашында болгондо эле башталат дагы, андан кийин 10 жыл 20 жыл өтөбү, 40-50ге жаш чыкканда айымда ушундай рак клеткалар пайда болушу мүмкүн. Мына ушул жылдар турат, 4 жыл болобу, 5 жыл болобу, мына ушул убакыт, чтобы аял көрүнүп, убагында алдын алып, дарыланып, андан ары ракка өтүшүп, же рак болсо дагы андан ары тарап кетпегенге мүмкүнчүлүк бар. Ошону колдонуп калыш керек. Алдын алуу жолдору 3 жол бар. Биринчиси бул вакцинация кылуу. Экинчиси скрининг деп коет. Аялдар 2 жылда 1 жолу, если бардык жагы жакшы болсо, 2 жылда 1 жолу нараковый клетки анализ, ВПЧга анализ, андан кийин кальпоскопиядан өтүп турушу абзел. Үчүнчү жолу ар бир адам жыныстык катнашка барганда, чтобы ушул вирус жугуп калбашы үчүн презервативтерди колдонсо болот.